Чыңгыз Айтматов агабыздын 90 жылдыгына арналган иш-чаралар жүрүп атат. Биз баягы 90 жылдыктын башында ушундай сунуш киргизгенбиз. Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 90 жылына 90 иш-чара өтсүн деп. Ар бир райондордо да мына бүгүн Кара Бура районунда өтүп жатат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мектеп окуучулары Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун ар бир произведенияларынан үзүндүлөрдү көрсөтүп атат. Аябай жакшы өтүп атат. Бул жерде бала бакча, мектеп окуучуларынын баягы Айтматовдун ар бир произведениясынан жасаган иш-чараларын бар көргөзмөгө коюлуп, мына бүгүн жакшынакай самалык өтүп жатат. Эмне дейбиз ушул биз Айтматов агабызды ушу кийинки өмүрүн ушундай иш-чаралары менен, будан чоң иш-чаралары менен экинчи өмүрүн сүргөн иштерди жалгашыбыз керек. Ошол иштер жүрүп атат. Мен Сулайманов мектебинин окуучусу болом, Азимкан Сулайманов. Биздин мектептен 6 кыз 6 бала катышты. Биз бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын ичине Саманчынын жолу чыгармасы менен келгенбиз. Бул чыгарма согуштун ачык айкын эметип берет, айтып берет, чечмелеп берет. Саманчынын жолу бул аябай Чыңгыз Айтматовдун аябай белгилүү жана кенен согушту кенен чагылдырып берген чыгармаларынын бири болуп эсептелинет. Биз өзүбүздүн мектептин жана Чыңгыз Айтматовдун атын чыгарганга дайыма даярбыз. Amansın bu kutlu talam. Amançılık geldin bir Tolgunay. Былтыркыдан дагы кар ичипсиң о. Чачың куудай, колуңда таяк. Ömür ötüp жатпай бу жерени. Бүгүн менин сыйынуу күнүм. Толгонай, олтурчу бери ташка. Сенин бутуң оорулуу эмеспи? Алгачкы жолу ушунда келгениң эсиңдеби Толгонай? Андан бери нечен замандар өттү, эстей албасым. Бой жеткенде кандай сулуу кыз болдуң? Анда менин 17-деги курагым. Ошондо орогоруп жүрүп Субанкулга жолукпадым. Ай ошондогу эсиңдеби жер? Баягы айлуу түн. Жаратылышта экинчи андай түн болбос. Убакыт өтүп, Субанкул экөөбүз баш коштук. Өз мээнетибиз менен жетилдик. 3 уулду болду. Уулдарым Касым, Майсалбек, Кудум эле Субанкулдун өзү. Айнобай. Аки чүйүм жайнагым мага окшош. Сары тултук эмес беле? Баса, көп өтпөй келиндүү да болду. Өңдү түстү, бели буралган жаш кыз экен. Ошондой бейпил жашообузду согуш деген суук кабарбызбадыбы? Касымым, Майсалбегим, Субанкул, жайнагым кандуу согушка аттанышты. Мен аларда амандыгы жазылган катты гана күтүп отурдум. Bir günü станцияга бардым, Майсалбегимди көрүүгө. Oğlum, Майсалбек! Субанкулов Майсалбек барбы? Oğlum, Майсалбек! Папа! Oğlum, Майсалбек! Oğlum! Айтчы дүйнөдүнөгү жер, кай заманда кай сени ошентип өз баласын көрүүгө зар болуп, көзүнөн кан чыкканча кыйкырды эле. Айта албаймын Толгонай, сенин заманыңдагыдай ааламда согуш болгон эмес. Анда эмесе, ошентип жол караган эненин акыркысы мен бой. Ылайым мендей боздогон эне болбосун. Майсалбек деп кыйкырганым бересиз. Ошондогу сыздаганым ай, ошондогу боздогонум ай. Ок жааган майданга колумдун ордуна темир жолду кучактап ыйнабадымбы?
Майсалбектин каты келген күнү эсиңдеби Толгонай? Мен өз ыктыярым менен ушуну туура таптым. Мен эч кандай кылчактаган жерим жок. Мекеним бул ишти мага ишенип тапшырганы үчүн сыймыктанам. Мени жоктобо апа. Мени артында туягы калган жок дебе. Дүйнөдө мындан ары согуш болбосо, жаңыдан төрөлгөн баланын аалаганы ошол мен. Жаңыдан төрөлгөн баланын аалаганы ошол мен. Бутакта көгөргөн жалбырак ошол мен. Бутакта көгөргөн жалбырак ошол мен. Талаада өңгөн эгин ошол мен. Талаада өңгөн эгин ошол мен. Мугалимдин балдарга үйрөткөн биринчи А тамгасы ошол мен. Мугалимдин балдарга биринчи үйрөткөн А тамгасы ошол мен. Ошонун баары мен. Ошонун Баарын мен деп билип жүргүн апа. Ыйлаба апа. Эч ким ыйлабасын. Мындай өлүм үчүн эч ким ыйлабасын. Кош түбөлүккө. Кош карааныңдан айланайын ала тоо. Muallim Çıban Muhammed Masabek 1923 yıl 9. Tüm kısa Oşondoy karaан күндөрдүн дагы бири келиним экөөбүз кара жабынган күн. Karan gününü biz günümüz açtı. Kayırangан азаматтар тоораса болбойбу да көл толкуса болбойбу. Дүйнөнү туткасы сыяктуу мээнеткечтер эмес беле. Кайрат кыл Толгонай, башыңды бийик көтөр. Ошентип жеңиш күнү келди. Ошолордун кайсынысы кубаныч, кайсынысы арман экенин да айта албайм. Ошентип дүйнө согуш эң акыркы өчүнүн алды.
Өзü менен ошо Алиманымды алып кетти. Түкүрдүм dedi senin betine düğüne. Geçtim. Yaşağım gelmeydi. Bugünden kalmay ölüm deyip gele jattım. Bir ok çapanındağı bala dili ucanda yığalap ыйлап жатты. Көрсө турмуш жашоо түгөнүп калбаптыр да. Артына bir кичинекей бала бар турбайбы. Турмуш менен дагы көчсүн ашып көрсөм дедим. Бүгүн менин Субанкулумду, Касымымды, Майсалбегимди, Жайнагымды, Алиманымды эстөө күнүм. Мен аларды өлгөнчө унутпаймын. Убагы келгенде Жан Болотко да түшүнүрүп айтып берем. Эси болсо түшүнөр, эси болсо кечирер бизди. А башкаларчы? Аясында жашаган бардык адамдарчы? Аларга кантип айтам? Кантип баарына айтып чыгам? Асманда жаркыраган күн, жер кыдырып сен айткын. Сапарсызган булут, нөшөрлөтө төгүп, ар бир тамчы менен сен айткын. О жер, дүйнөдө адам баласын баарын баккан жер. Сен айткын. Жан бордош жер. Жок Толгонай, сен айткын. Сен адамсың. Сен баарыбыздан бийик, баарыбыздан улуу жаралган жансың. Сен айткын. Сен адамсың, Толгонай. Кеттиңби, Толгонай? Ооба, кеттим. Өлбөсөм эмки жылы дагы келем. Рахмат. Азимкан Сулайманов атындагы орто мектеби болду. Бүгүнкү күнү мына Кара Бура райондук билим берүү уюмдарынын катышуусу менен улуу аалам жазуучусу Кыргыз элинин сыймыктуу уулу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесин утурлап Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын фестивалин өткөрүп атабыз. Бул фестивалдын максаты бүгүнкү күндөгү ушу биздин өсүп келе жаткан жаш муундарга ушу Айтматовдун же болбосо Айтматов агабыздын ушу эл үчүн Кыргыз элинин өсүп өнүгүш үчүн сиңирген эмгегин таанытуу жана ошону сиңирүү максатында өтүп жатат десем жаңылышпайм. Фестиваль бул Кыргыз эл үчүн гана эмес, деги эле ушу жалпы адамзат үчүн Айтматов агабыздын айта албай кеткен же болбосо ошого алдыдагы бир келечекке умтулууда чоң максаттарды коюу керек экендигин жаштарга жеткирүү максаты болуп атат. Мен ойлойм, мына өзүңүздөр көп болуп атасыздар. Балдар Айтматов агабыздын чыгармаларын сценкаларын ушунчалык берилүү менен ошол образга кирүү менен аткарып жатат. Мындай иш-чаралар көп болсо жаштарыбыздын тарбиялашына жана бири менен болгон ынтымагына чоң салымын кошот деген оюбуз бар да.